Biz de atölye tutuyoruz. Bölük tirip duruşan oğullar bizde bakardan istedik Dan turup joker katarlarga тынчтык zaman ушул күнгө жеткирген тизе бүгүп тазим кылам аталарга. Тазим, тазим, тазим сага жеңиш күнү. Эл жериме бакыт кушун кондурдуң. Алкыш айтып даңктайм сени бул күнү. Алып келип жеңиш туусун койдургун. Саламатсыздарбы, урматтуу Корул айылынын тургундары жана меймандары. Сиздерди улуу жеңиштин 70 жылдык майрамы менен куттуктайбыз. Канчалаган азамат эр жүрөк аталарыбыз эли жери үчүн жанын аябай, каарды согушта кан кечип, өз мекенинен, элинен, ата-энесинен, сүйгөн жарынан, алдайлап өстүргөн баласынан айрылып, мекенди коргошуп, бизге ушундай жыргалдуу заманды тартуулаган улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине таазим этебиз. Сиздер үчүн бүгүнкү салтанатты ачып берүү үчүн сөз айыл өкмөттүн башчысы Ташкулов Ильяс Акжигитовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 70 жылдык майрамына келген жалпы корулдук туугандар жана меймандар. Бүгүнкү ушу улуу жеңиштин 70 жылдык майрамына арналган жеңиш аянтын ачуу үчүн уюшулган салтанатты ачык деп жарыялаймын.
Урматтуу салтанаттын катышуучулары, анда эмесе улуу ата мекендик согушта Урматтуу салтанаттын катышуучулары, анда эмесе улуу ата мекендик согушта жана өз мекенине кайтып келип курман болгон аталарыбызды эскерүү үчүн арналган жеңиш аянтчасын айылыбыздагы эң аксакал абабыз Пасаңов Аматкул абабызды, Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Мусаев Мамашарип Орозовичти, Курул айыл өкмөтүнүн башчысы Ташкулов Ильяс Акжигитовичти жана айылдык кеңештин төрагасы Токтосун Мадамбековичтердин ачып берүүлөрүн өтүнөбүз. Gömdük oldu evalar Güvenip ottu çalışkan Ya bizdeki var lan nemeler var ha. Moydinakilerse. Moydinaki ham hocakiler. Oşalar var. Var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim. Düğümülüp Tirtuşan Hurmat tavalar mına Bulcak tarafında tutan 112 kişi soğuşka barıp ayıntın çoğalıp jana oşonda ele soğuş maydanında kurban olgan oğulları. Bulcakta kurban olgan 109 kişi soğuşka barıp kaçış gelip şurada kurban bolgondары. Buna öpü. Jokerleri Orhan soğuşunda kaçışıp oşada kurban kelgen jokerleri. Men atamga o'tib. Keng bir dua qilingizdan keyin shahar söz ochsin sizlar. Amin. Ya Rabbim Allah o'zingizga o'tgan marhum darvozga qo'shdan borib qaytib kelbey qolgan marhumlarimizga, otalarimizga shulardan joyi jannati, iymoni yo'ldoshi bo'lsin. Ahiret hayırlı olsun. Qalganlarına, şu mana urpaqlarına, bardığına Allah Teala nime yaxşılıklar tilesin. Hiç kaçan soğuş bolmasın. Jamandık betin görmesin. Uqsa uqsun, biroq görmesin. Bu şu qalgan nevre çevrelerine bardık yaxşılarga Allah'dan nime tilesin. Tilese koşulardan barına tağsın. Qorul elinde, jalpı jergebizde, rayonumuzda yaxşılıklar bolsun. Tarixten gana okup jamandıkты, yaxşılıklardı eskisen görmesin. Allahu Akbar. Yaxşı zamanlarga tinch bolsun. Hurmattуу abalar, eneler, ağalar, eceler, iniler, karındaşlar, çındığında biz için mayram, abirok, uşul mayramga жетишке себепчи болгон, жеңиш күндү алып келген, өзүбүз көргөн ушул абаларыбыз, ушул заманды тартуулоо үчүн, биз үчүн канча мээнет тартып, согуш майданында каза таппаган ошол жерде канчалык кыйынчылыктарды көрүп, оор турмушту башынан өткөрүп, биринчиси Кудайдан дейт, экинчиси себепчи болгон ушул абаларыбыз бизге тартуулады. Biz mayram dep sүйнөбүз. А бирок ушунча адамдар бизге ушу заман тартуу үчүн көз жумуп кетти. Ушул заманды алып келүү үчүн азыркы такталган маалыматтар боюнча Корул айыл өкмөтүнөн 181 адам
согушка аттанып, ошонун ичинен 112си ошол жакта дайынсыз жоголуп, ошол согуш майданында каза таап көз жумушту. Ал эми ошонун ичинен 69 жараны ат жоокерлерибиз ушул жерге кайтып келип, ушул жерден көз жумушту. Бизди өкүндүргөнү мына ушул улуу жеңиштин 70 жылдыгына ушунча абаларыбыздан келип майрамдап берсе жакшы болмок. Айдан ай өтүп, күндөн күн өткөн сайын саналып азайып олтуруп, акыркы болгон ушул Көчкөнбай абабыз да көзүн жумду. Эми ушу эскерип кеткенден кийин чындыгында өлгөндүн артынан өлбөйт экен, ушул заман тартуулаган, ушул майрамды бизге тартуулаган абаларды эскерип, ушулардын артынан майрамдап жаткан сиздерди, халкыңыздарды бүгүнкү 9 май майрамыңыздар менен өзүмдүн атымдан, Корул айыл өкмөтүнүн атынан жалпыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу абалар, баарыңыздарды ушу 9 май улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен куттуктаймын. Мына ушинтип арабыздан 70 жылда өтүп кетсе да 1941-45 жылдарды улуу ата мекендик согушта адам эч убакта күтпөгөн, оюна келбеген, уктаса түшүндө көрбөгөн, жүрөктү муздаткан, сөөктү сыздаткан күндөрдү башынан өткөрүп, нур заманды алып келген ата бабаларыбызга түбөлүк таазим кылабыз. 1941-1945 жылдары каардуу согуш башталганда биздин айылыбыздан да аттанган, дайынсыз жоголгон жана согуш майданында каза болгон 112, өз мекенине кайтып келип курман болгондор 69 болгон. Ошондой эле ооган согушунда интернационалдык кызмат кылган 8 жоокерди эскерип, аз да болсо жеңиш аянтчасын ачканы турабыз. Бул боюнча Корул айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын 25-кезексиз заседаниясынын 2015 жылдын 25 апрелиндеги 21-4 токтому кабыл алынып, жеңиш аянтчасы алды. Биз бүгүн жеңиш аянтын ачып жатып, согушта курман болгон, согуш майданында дайынсыз болгон, согушка катышып өз мекенине кайтып келип, курман болгон согуш ардагерлерине жана ооган согушунун катышуучуларына таазим этебиз. Ата бабаларыбыздын согушта көрсөткөн эрдиктери эч качан унутулбайт. Ар жыл сайын 9 май улуу жеңишке карата согуш ардагерлерин чакырып, сый урмат көрсөтчүбүз. Айылыбыздан чыккан ер азамат согуш ардагерлерибизден ушул мезгилге чейин жашап, улуу жеңиш күнүнө карата Россия Федерациясынын борбору Москва шаарына барууга даярдык көрүп жатып, жакын аралыкта кайтыш болгон Карабалаев Көчкөнбай абабыздын арабыздан өтүп кеткени абдан өкүнүчтүү. Жыл өткөн сайын согуш ардагерлеринин саны азайып өтүп кетишти. Ал эми каардуу согуш мезгилинде согушка катышпаса да, андан жаман кыйынчылыктарды башынан өткөргөн, ооруктар, тылда кызмат кылгандарды да айта кетпесек болбойт. Азыркы күндө айыл өкмөтүбүздө 16 тылдын катышуучулары бар. Жогоруда айтып өткөн ата бабаларыбыздын эл жер үчүн жасаган эр жүрөктүүлүгүнүн, тайманбастыгынын, баатырдыгынын жана ак эмгектеринин натыйжасында ушул бейпил заманда жашап жатабыз. Ошондуктан бул майрам жылдан жылга, кылымдан кылымга унутулбай эскерилип, бизден кийинки муундар да мындан да жогорку деңгээлде майрамдап, белгилеп турууга милдеттүүбүз. Жалпыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Урматтуу абалар, аталар, чындыгында ушул заманды тартуулаган абаларыбызга биз эмес, бизден кийинки муундарыбызга түбөлүк таазим кылышыбыз керек. Кыргызда айтылып келет, биринчи сураганда эле жет атаңды айт деген бул башынан калган. Мына ушул көзөткөн абаларыбыздын баштары 5-муунга жетип калды азыр. Дагы 2 муун кайталангандан кийин жет атасын айт дегенде ушул муунга жетпей токтоп калчу учур келатат. Ошол себептен ушул ата бабаларыбыз түбөлүк эсте калсын. Түбөлүк ушул заманды тартуулаганын бизден кийинки муундар өмүр бою эскерип жүрсүн деп, атайын ушул абаларыбызга арналган эстеликти даярдадык. Ушул абаларыбызды ар дайым эскерип, майрамды майрамдап, майрамдык маанай менен жүрүшүңүздөргө
чын жүрөктөн тилектешпиз. Дагы бир рет майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле атайын улуу жеңиштин 70 жылдык майрамы менен алтындай убактыларын бөлүп келген районубуздан келгендерди тааныштырып койсом, Алай райондук мамлекеттик администрациясынын акимдин биринчи орун басары Мусаев Мамашариф Орозович келип отурат. Ошондой эле Алай райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы Момунов Жаркынбай абабыз келип отурат. Ошондой эле районубуздун ардагерлер кеңеш мүчөсү өзүбүздүн абабыз Рахманов Айтбай абабыз келип отурат. Жана ошондой эле мына ушул эстеликтерди жалпы эле болуп жаткан иштерге жакындан жардам көрсөткөн Алай райондук финансы каржы бөлүмүнүн башчысы Молдокулов Забырбек Сариевич келип отурат. Ошондой эле мына ушу азыр ылдыйкы 1 май мектебине дагы эскерүү таштарына жаздырып келип койгон Пиринбаев Шарабин агабыз келип отурат. Бул деген чындыгында ал жерде аштык майрамдык маанай менен ушул элдин алдында дагы мен ыраазычылык айтып кетишим керек. Бул абаларыбызды түбөлүк эскерип туруу үчүн 1 май айында дагы атайын ташка жасап, өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей 1 май эл үчүн шаарда туруп, ошолорду жаздырып келишип, шаарда турган тургундар Пиринбаев Шарабин агабыз баш болуп, Арабек агабыз баш болуп, жаштар аларга канат болуп, ошолорду тургузуп бүгүн ал жердегенде ачып келдик азыр. Сиздерге ошо элдин алдында жалпы Корул элинин атынан дагы бир рет ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошондой эле мынабу Ооган согушунун катышчылары чындыгында бул деле күндөн күн өткөн сайын, айдан ай өткөн сайын жаш болсо дагы арабыздан 2 агабыз өтүп кетти, азайып жатат. Буларды дагы сиздерди дагы ушу атайын эскерүү аянтчасында дайым болсун. Эл үчүн кызмат кылгансыздар. Ушу Корул элинде ар дайым эл үчүн сиздердей көкүрөгүн зотко тоскон Чолпонбайдай батырлар чыгышына тилектешпиз. Дагы бир рет майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм.